Бул сушилка, кургатуучу жак экен. Асты ачык мунун, тор экен. Шыяктуу үйөт экен. Оглар тен бар экен. Астынан курутуп, буга кабайда берет. Ар биринде. Көп. Мындай. Күрөштү ушинтип тургатат экен. Асфальтка жайбай. Күрөштү алып келип, күрөштү. 5 эле ушунчалык кармап коет экен. Азыр суу болуп турганга бул кармайт экен. Муну бул жактан кургатат, су иштетет. О, астынан тендер айдап турат экен да, бордобой тор. Астында. Могул жерлерде тен турат. Ар бир бокста. Канча портер кирип кетет бир бокска? 2 портер. 2 портер. Канча килограмм болот ал кургап чыкса? Азыр 2 тонна 100 килограмм болду. Өл турушунда, су. Өл турушунда бар. Су. Примерно 300 килограмм, 400 килограммдай болуп жоголот керек. 300-400 килограммдай болуп жоголот дейт. Ал жактан курутулуп бул жакка өтөт. Могу соккулар согот экен. Ошо соккуларга жана дыйкан айтты. 100-150 килограмм аралыгындагы күлү чыгат экен. 100дөн 150ге чейин. Канча салсаң дагы ошо экөөнүн аралыгындагы 4 килограмм күлү алып калат экен. Услугасы ушундай экен. Анар жана сушилкадагы кургатуучу жер где-то 2 портер батат экен. 4,5 тоннага чейин. Кургатып бергени килограммына 4,5 тонна болот деди, ошондой деди. Кыскасы 2 портер тыксаң 10 000 сом болот деди да, 1 жуманын төгөрөгүндө курутуп берет дейт. Анан бул жака келип согот экен. Бул жарым суу менен иштейт, жарым электрический менен иштейт да бул чарба. Мына бул жак тиятакта суу айландырат. Олар сокмо согот экен. Менимче сыртыны сыйрып берет окшойт. Так, көрүп коюңчу. Бул азыр сырты сыйрылды да? Жок. Ананчы Сокмонпай тазаланды бул сабы. Каяктан сокмодон чыктыбы? Сокму эм түзүп атат. Бул биринчи каяктан чыгат? Ачмадан чыгат. Арактан ачмалардын жерде 3 ачма бар. Биринен чыгып, бирине түшүп, катарасына түшүп, анан мынага түшүп, шамалда пырларын аракы учуп кетип, анан майдасы астына түшүп, ириги бияка түшөт. Мына алды ириги. Иригин апарып мына таштап. Азыр мына сырты бар күрүч, кургатылып чыкты. Бул жака элгеле өтүп, пырын ар жака учуп, өзү бул жака түшөт. Бул жактан ириги бери карап түшөт, майдасы астыга түшөт экен. Нога 90%. Анан бул жактан чыгып буга келеби? Бул кантип тазалайт анан? Пырымдай болуп чыгып турат. Мына жаман пырлары ба? Будан чыгып каяка барат анан? Будан чыгып элек. Пырлар Атропка болот. Майда тастыга түшөт, ириги. Азыр мына пырлары учуп, сыртыны сыйрып мына. Мындай кургатылып келет. Бул жака салып, көрдүңүздөрбү? Көтөрүлүп түзүп, пырдан тазаланып отуруп кыскасы. Биринчи элгектен көтөрүлөт, кийин көтөрүлүп, тазаланып отуруп, мояка түшөт экен. Пырлары учат. Анан бул жака түшөт. Эң таза чыкканы мына бол экен. Майдасы астында. Мына высший сортпу азыр? Высший сорт. Сокмоло тазалады. Анан бу жанакы айланткычтар көпчүлүгү суунун күчү менен экен да. Мисалы могу элге баткан, могу менен элге экен. Суудун күчү менен. Мына ошол агынды сууда 8 ушундай ак жуаз бар экен. Мына чоң сокмо, мына шу суу азыр 6 сокмого күчү жетет экен. Монтип напор кылып коюптур. Жанакы сокмолордуку. Ак жуаз күрүш тазалачу жерлер. Мына ушул сууда. Азыр шу суудун боюнда 6 бар экен. Өйдөдө бирөө, ылдыйда, жогоруда деп атат.
Bul cami şöyle gidedik.